Алато 24 каналынын түз эфиринде кеч эмес программасы саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык өлкөнүн финансы рыногун өнүктүрүү жана аны санариптештирүү процессин ылдамдатуу, жарандардын жана ишкерлердин финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү алуусунун жол жоболорун жөнөкөйлөтүү. Бул секторго инвестициялардын келүүсү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү максатын көздөйт. Программада жарлыктын аткарылышы тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы, Толкунбек мырза? Саламатсыз. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мына өткөн жумада, тагыраагы 4-февралда президент Садыр Жапаров менен жолуктуңуз. Анда кандай маселелерди сүйлөштүңүз? Көрүүчүлөрүбүзгө кененирээк айтып берсеңиз. Өткөн жумада 4-февралда Садыр Нуркожоевич менен жолугушуу болду. Ошол жолугуштун арасында эки маселе талкууланган. Биринчиси бул өткөн жылдын кандай кыйынчылыктар болду, кандай Улуттук банк жагынан аракеттер жасалды, кандай суроо талаптар эл арасынан келди деп, ошо жылдык кыскача өзүбүз иш чарабыздар жөнүндө айтып бердик да. Өткөн жылы өзүңөр билгендей, Улуттук банк гана эмес, банктар гана эмес, бул жалпы кыргыз элине аябай татаал жылдардын бирөөсү болду да. Бирок буга карабастан өткөн жылы банк системасы да, Улуттук банкта аябай мындай тяжелый ситуацияда иш алып барды да. Ошого карабастан банктар элдин маянасын, пенсиясын, социалдык төлөмдөрдүн баарын убагына жеткизүү шарттарды түзүп, ошо акчанын баарын жеткизип берди да. Мындан тышкары экинчи блок бул 2021 жылы кандай пландар бар, кандай максаттар бар деп талкууланды да. Абдан жакшы. Мен сөзүмдүн башында дагы айтып кеттим. 9-февралда бир катар жарлыктарга кол койду президентибиз. Анын ушул бириси финансы рыногун өнүктүрүү, алга жылдыруу боюнча чаралар тууралуу болду. Анда ушул Кыргызстандын каржы базарын жакшыртуу, санариптештирүү жараяндарын ылдамдатуу боюнча дагы маселелер каралган. Анан айтсаңыз, санариптик төлөм технологияларын мындан ары дагы өнүктүрүү максатында кандай иш аракеттер көрүлөт? Эми өзүңүз билгендей, ар бир жарлыктын, президенттин жарлыгынын өзүнүн максаты бар да. Бүгүнкү күнү бизде мындай аябай көп стратегиялык документтер бар да. Бул санаптериштирүү стратегиясы, өкмөттүн программасы, Улуттук банктын өзгөчө өзүнүн программасы, аябай көп мындай маанилүү стратегиялык программалар бар да. Жарлыктын эң негизгиси бул кайсы приоритеттер коюлат депчи. Бизде мисалы ар бир программада бир 100той өзүбүздүн иш чарабыз бар да. Бирок кайсыга мындай конкреттүү түрүндө көз салып, кайсыны жасаш керек, муктаж болуп деп, ушу президенттин жарлыгында мындай подчеркивать этип койгон да. Так белгиленген да. Мисал келтирсек, сиз өзүңүз жаңы эле айтып кетпедиңиз, мындай санариптештирүү депчи. Көп нерселер бүгүнкү күнү өзүнүн заманын талабы болуп атат да. Ал ковидтин алкагында биз карантинде да отурдук, анан мындай көп чогулбагыла деп рекомендация докторлор берип атат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү мындай санаптериштүү бул биздин жашообузга кирип келди да. Сабактарды да дистанционно окуп калды балдарыбыз. Биз деле көп ар жака чыкпай, бирок жашоодон токтобойт да. Акчаны жибериш керек, кредит алыш керек, депозит салыш керек. Бул финансы секторунун багытында иштерин айтып атам да. Ошого шарт түзүп бериш керек да. Ошондуктан Улуттук банк менен коммерциялык банктар биз инфраструктураны түзүп атабыз да. Бул эмнени билдиртет да? Ар бир жараныбыз өзүнүн телефон болобу же компьютер болобу, ошонун алкагында ушу финансылык услугаларга доступ болуш керек да. Мүмкүнчүлүк алыш керек да. Ошондуктан биз инфраструктура боюнча бул жылы ишибизди
улантабыз да. Банкоматтардын санын, пост терминалдардын санын, жана электрондук капчыктардын санын көбөйткөнгө аракет кылгызабыз да. Бирок мындан тышкары аябай көп маселелер бар да. Мисалы бүгүнкү күнү 3,5 миллион карточка бар да. Бул биздин жалпы калкыбыз 6 миллион болсо, бүгүнкү күнү банктар чыгарган карточканын саны 3,5 миллион түзөт да. Бул биздин анын жарымынан көбүрөгү бул биздин улуттук Элкарт системадагы карточкалар. Ошо Элкарт системанын колдолгондор баары тең зарплатасын, пенсиясын, пособиясын ошо карточкага мамлекеттен каржыланган, бюджеттен чыккан акчалардын баары ошолор түзмө-түз ушу улуттук карточкаларга кетет да. Мындан тышкары жана эл аралык системалар бар да, жана Visa, MasterCard, American Express деген ошолорду да биздин жарандар колдонот да. Аларды көпчүлүгү чет мамлекеттерге чыккан жарандарыбыз колдонот да. Анан жана мигранттардын жиберген акчасы боюнча өзүңөр билгендей аякта да Россияда да башка мамлекеттерде да чектөөлөр киргизип, мындай банктардан көп барбаш керек, мындай көп киши бир жерге чогулбаш керек. Ошо банктар, биздин банктар өткөн жылы түзмө-түз Россиядан Кыргызстанга котормо системаларын ишке ашырып, бүгүнкү күнү уже 5 банк ушундай услуга предоставлять этип атат да. Бир Россиядан счеттон Кыргызстанга счетко түзмө-түз акча которуу боюнча да. Бирок санап тириптештирүү бул жалаң эле акча которуу менен бүтпөйт да. Бул эң негизгиси бул дистант түрдө банкка келбестиктен ошол эле услуганы кардар алыш керек да. Бу жерде банктар жана улуттук банк жалгыз иштей албайт да. Бу жерде жана башка мамлекеттик органдарда тиешеси бар да. Мисалы кредит алып атканда сен соттолдуңбу, соттолгон жокпу деген справка алыш керек. Налоговыйдан справка алыш керек, мынча салык төлөндү депчи, соцфонддон мынча соц төлөмдөр төлөндү деген справкалардын баарын чогултуш керек да. Бу жерден биз өкмөт менен тыкыз иштеп, жана түндүк аралуу ошо справкаларды алуу системасын ишке ашырып атабыз да. Бирок бул аябай татаал жол менен өтүп атат да. Бу жерден биринчиден бул ар бир жарандын өзүнүн персоналдуу купуялуу маалымат катары саналат да. Сиз өзүңүз ушул маалымат алыш үчүн сиз өзүңүз бизге өзүңөрдүн макулдуулугуңузду бериш керексиңер да. Өзүңүз келип. Жок, өзүңүз келбейсиңер. Телефон болсо да сиз айтыш керексиңер да, мен макулдугун берем. Анда биз сиздин атыңыздан ошо налоговыйга, соцфондко, МВД кайрылып туруп ошол маалыматты алганга шарт түзүлөт да. Ошондуктан биз азыр түндүк менен да иштеп атабыз, коммерческий банктарда да иштеп атабыз, соцфонд менен, налоговый менен, МВД менен отдельно иштеп атабыз да. Бул мындай бир единый система болуп атат да. Ошон үчүн коммерческий банктар алар соцфонд менен бир түзүм кылышат, МВД менен экинчи түзүм кылышат, соцфонд менен үчүнчү түзүм кылышат. Ошондуктан бул процесс аябай созулуп кетип атат да. Бирок биз азыр аракеттерди көрүп атабыз, муну баттыраак ишке ашыралык депчи. Уже өткөн жылдан баштап жана нормативно правовой базабызды кичине өзгөртүп туруп, уже банктарга дистанттуу түрү кредит берүү, депозит алуу, дистант түрү идентификация жасоого биз уруксат бердик да. Акырындан бул маселелер да ишке ашырылып атат да. Бул жылы бул президенттин жарлыгынын алкагында бул бир приоритеттүү направление болуп эсептелет да. Ошондуктан буга көбүрөөк көңүл бурулат. Жылдын аягына чейин көп нерселердин баарын ишке ашырып туруп, биздин кардарларга, биздин калкка дистанттуу түргө финансовый услугаларды алуу бир топ жеңилдетилет да. Ошол бул ошондо улуттук банк, коммерциялык банктар менен онлайн кредиттөөгө багытталган кредиттик продукттарды киргизүү болуп калабы? Ошол сиз айтып аткан
ооба, мен ошол жөнүндө айтып берип атпадымбы? Азыр бүгүнкү күнү баарын тең документ түрү алып барыш керек да. Анан банктын өзүнө барыш керек да. Буйруса ушу санап тириктүүчүнүн алкагында банк сиз өзүңүздүн макулдуулугуңузду берсеңер, банк уже өзү соцфонддон, налоговойдон, МВДден уже справкаларын баарын чогултуп алып туруп, сизге мындай кичине жеңилдерээк болот да, кредит алууда. Мен кредит алат элем деп эле банкка кайрылсам, анан калган керектүү документтин баарын банк өзү эле чогултуп коет турбайбы? Туура. А бул ушул жылдын аягына чейин ишке ашат деп күтсө болобу? Сиз бирок айтып кетпедиңизби, бул аябай татаал нерсе деп? Бул аябай татаал нерсе, көп нерселер бул коммерциялык банктан гана эмес, бул башка мамлекеттик органдардын иши бар да. Ошолор менен тыгыз иштеп туруп, ушул проблемаларды чечсек, анда бул мындай ишке ашырылат да. Уже бүгүнкү күнү 5 банк ушундай өзлөрүнүн кардарларына ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Бирок бул мындай жалпысынан карасак, бул ушу пилот түрүндө жүрүп атат да. Бул мындай толук кандуу мындай банк системасынын ичинде кире элек да. Бул банктар ар кандай проекттерди жасап туруп, акырындан өзүлөр тестировать этип атат да. Бирок жылдын аягына чейин башка мамлекеттик органдар даяр болсо, банк системасы анан улуттук банк кошулганга даярбыз да. Абдан жакшы. Анан мен бул накталай эмес төлөмдөр жөнүндө дагы сурагым келип атат. Бул нак эмес төлөө ошол эле карточкадан которуп коюуга шарттарды түзүү, анан ошо аймактарда жанагы терминалдарды коюу боюнча иштер канчалык деңгээлде жеткиликтүү болуп атат? Бул эми нак эмес акча деген бул аябай татаал нерсе да. Мен өзүм жеке пикирим, биз улуттук банктын жана банктардын максаты биз инфраструктураны түзүп бериш керекпиз да. Пост терминалдарды көбөйтүп, банкоматтарды көбөйтүп, ушул инфраструктураны түзөт да. Бирок ар бир кардар өзү чечиш керек. Электрондук түрдө төлөйбү же нак акча менен төлөйбү, биз бу жерде түшүндүрүш керекпиз да. Мисалы, ар бир кардар нак эмес акча менен төлөгөндө, бул жалпы биздин кыргыз экономикага чоң салым болот да. Бул жана көмүскө экономика деп атпайбызбы? Көмүскө экономика каякта болот? Көп нак акча жүргөн жерге болот да. Биз жылдан жылга уже 5 жылдын ичинде нак эмес акчага аябай көп проценттен соотношение жылга өсүп атат да. Бирок региондордо өзгөчө, базарларда нак акча бүгүнкү күнү ошол эле жүрүп атат да. Нак акча жүргөндө бу жерде жана налоговый инспекция текшере албайт да. Канча акча түштү, канча киреше келди да. Ошондуктан жана налог чогултуу деген да татаал болот да. Биз мындай региондорго өзгөчө жана президенттин жаргылыгында QR код боюнча бар. Анан мындай мобилдүү төлөмдөр жөнүндө бар. P2P деген переводдор ошолордо бар да. Бул эми биз региондо эми карточка менен ар бир жерде төлөө бул мүмкүн эмес да. Чоң мекемелерге пост терминал коюп туруп, карточка менен төлөсөк болот да. Бирок бүгүнкү заманбап технологиялар мунун баарын жана уюлдук телефондон эле жасаса болот да. Биз жана Элкарт деген улуттук платежный системанын карточкасы бар. Ошонун алкында Элкарт Мобайл деген электрондук капчык бар да. Ошол капчыкта QR код окуу жана өзүң QR код жасай аласың да. Уже бүгүнкү күнү базарга барып туруп, мисалы нан сатып аласыңбы же жашылча жемиш сатып аласыңбы, сатуучу өзүнүн телефонуна QR код коюп туруп, 50 сом, 100 сом же 5 сом деп QR кодун көрсөтсө, сатып алачу өзүнүн телефонун капчыгын ачып туруп, ошол QR кодду окуп туруп, моменталдуу түрдө акчаны бир электрондук капчыктан экинчи электрондук капчыкка которгону уже мүмкүн болуп калды да. Муну эми түшүндүрүш керек да элге, мындай
эмне үчүн бул жакшы. Бирок баарыбызга тең бул көмүскөй экономиканын санын же размерин төмөндөтүү, налогторду чогултуу, мындан тышкары бул кардарга деле аябай пайдалуу нерсе болуп атат да. Сен өзүң нак акчаңды жолдон жоготуп алсаң, эч ким кайрып бербейт да. Бу жерде электрондук капчык менен колдонсоң, акчаң туура эмес жакка кетип калса деле сен кайтарганга укуктары бар да. Арыз жазып кайтарып алсаң болот, Абдан жакшы. Мен дагы криптовалюта жөнүндө дагы сурагым келип атат да. Криптовалютаны жүгүртүүдө керектөөчүлөрдүн укугун коргоо маселеси дагы ушул жарлыкта каралган. Сиз адис катары айтсаңыз, криптовалютаны жайылтуунун тобокелчиликтерин азайтуу мүмкүнбү? Бу жерде урматтуу кыргызстандыктар криптовалюта боюнча бир нерсени эске алыш керек да. Криптовалюта бул өзү жеке менчик компаниялар же жеке менчик предпринимательдер чыгарган да. Бу жерде мамлекеттер, Америка болобу, Россия болобу, Кыргызстан болобу, бир да мамлекет өзүнүн криптовалютасын чыгара алат да. Ошондуктан криптовалютаны сатып алатканда, сатканда ошону эске алыңыздар да. Криптовалютанын баасы аябай волатильный болот да. Волатильный бул деген эмне? Бүгүн $40,000 болсо, эртең $4 же $5 болуп калары мүмкүн да. Ошондуктан криптовалютаны сатып алганда аябай этияттуу болуш керек да. Бул криптовалюта мамлекет чыгарган жок да. Муну жеке частный, жеке менчик инсандар же жеке менчик ишканалар чыгарды да. Ошондуктан аябай этияттуу чечим алганда ойлонуп чечим кылыш керек да. Мындан тышкары биз бирок бүгүнкү күнү криптовалюта эми дүйнө жүзүндө баары тең колдонуп калышты да. Өзгөчө мамлекеттин контролунда болбойн деген инсандар, компаниялар ошо криптовалюта менен иштешип атат да. Улуттук банктын позициясы бүгүнкү күнү ушу биздин кыргыз элибиз ушу криптовалюта менен иштегенде аябай этият мамиле жасаш керек да. Биз эми баарын түшүнүп атабыз, көп кишилер алданып кетип атат да. Криптовалюта сатып алганда анан акчасын берет, анан криптовалютасын ала албайт же акчасы жоголуп кетет. Ошондуктан бул жарлыкта да бар да. Буну нормативно правовой база, мыйзам базасын түзүш керек деп. Улуттук банк ушу президенттин жарлыгын алкагында биз эмне кылайын деп атабыз да. Биз бул системаны жөнгө алып келелик деп. Регулированияны биз жасабайбыз да. Бирок өзүбүздүн кардарбастардын укуктарын коргойлук деп атабыз да. Биринчи этабында биз жана лицензияларды обменный бюро, криптообменный бюро ошолорго лицензияны киргизелик деп атабыз да. Бул бир эле максат менен да. Бирөө биздин жараныбыз криптовалюта сатып алайын десе, ушу криптообменный бюрого барып туруп, акчасын төлөгөндө гарантированный түрдө ошо сатып алган криптовалютасын алыш керек да. Биз ошого эле көзөмөл куруп, ошону эле карайбыз да. Бирок дүйнө жүзүндө ар кандай бир механизмдер бар да. Кээ бир мамлекеттер криптовалютаны бул кадимкидей эле жана платежный средство кылып эле колдонуп атышат да. Биз Кыргыз Республикасында мындан алыспыз да. Бүгүнкү күнү биз криптовалютаны регулирование жасабайбыз да. Бүгүнкү күнү биз ушу карлардардын укугун коргойлук деп эле ушундай нормативно правовая база, мыйзам базасын түзөлүк деп атабыз да. Сиз айтып кеттиңиз, ошо криптовалюта бир күн, мисалы бүгүн $40,000 турса, эртең $4 болуп калышы мүмкүн депчи. Анан ошол сиздер мына сунуштайбыз деп аткан мыйзам долбоорунда, нормативдик укуктук актыларда $40,000 болсо, ошол $40,000 кайра
кайтарып алыш керек деп жазылабы, кандай болот? Жок, биз Укуктары мындай корголгондо. бу жерде криптовалютанын баасы мен эмне үчүн ичият болуш керек деп атам да. Криптовалютанын баасы бүгүн аябай өсүп кетиши мүмкүн, эртең аябай төмөндөп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз бул жагына кирише албайбыз да. Бул эми эл аралык биржаларда сатылат да. Бу жерде эки киши бар, бирөө сатып атат, бирөө сатып алып атат. Бул жана долларда эле болуп атат да. Бүгүнкү күнү 85 болсо, эртең 73 болуп калса, бу жерде ким күнөөлүү? Бул эми базар да. Ошондуктан эле криптовалюта менен да. Мисалы доллар менен мындай негиз кылып айтып берсем, мисалы сиз обменкага бардыңыз, $100 сатып алдыңыз. Анан келдиңиз, $100 эмес, $50 экен. Сиз бизге кайрылсаңыз, биз ошо обменный бюро менен чакыртып, кандай болуп калды, эметип калды, мындай болбойт, акчасын кайрып бер, же ошо $100 банкнотасын алмаштырып бер дегенге биз укугубуз бар да. Ошо криптовалюта менен да биз ошол эң негизги максат ошол да. Сиз бүгүн сатып алам десеңер, бүгүн официалдуу түрдө саткан жер жок да. Сиз интернеттен өзүңөр сатып аласыңар, өзүңөр акчаны бергенден кийин ошо криптовалюта сиздин колуңузга түшөбү, түшпөйбү деген суроо болуп атат да. Ошондуктан биздин ишибиз ошону легалдаштыруу максатында. Бул ачык болсун депчи, гарантиялар болсун. Акчасын төккөндөн кийин ошо криптовалютаны алыш керексиң деген ошол механизм түзөйүн деп атабыз да. Абдан жакшы. Чоң рахмат Толкунбек агай биздин студияга келип, ошол жарлык тууралуу, жарлыктын аткарылышы тууралуу жакшы түшүндүрүп бергениңиз үчүн ишиңизге келип калайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Той 24 каналынын кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз программада Президент Садыр Жапаров кол койгон финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык, анда белгиленген маселелердин ишке ашуусу тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен сүйлөштүк. Программаны мен Бурулай Пусурманкулова алып бардым. Ала Той 24-төн алыстабаңыздар.